Конституциялык реформа жүргүзүү үчүн кеңешме түзүлөт. Ал арада жаңы баш мыйзамдын долбоорунда парламенттин жарымы бир мандаттуу, жарымы партиялык система менен түзүлөт деп жазылганы белгилүү болду. УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев изделе баштады. Бирок аларга кандай айыптар тагылганы кабарлана элек. Доллары саат сайын кымбаттап жатат. Бүгүн түшкө жакын эле 83 сом болсо, кечкурун акча алмаштыруу жайларында 85 сомго чукулдады. Чет элдик валютанын тансыктыгына эмне себеп болууда? Коронавирусту дарылоо боюнча жаңы протокол иштелип чыгууда. Ал арада жакынкы 2 апта аралыгында COVID-19 кабылгандардын саны туу чокусуна жетет деп болжолдонду. Кутман кечиңиздер менен эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн конституциялык кеңешме түзүлөт. Бул тууралуу бүгүн президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ош шаарында жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатып билдирди. Анын айтымында учурда жаңы конституциянын долбоору даяр. Анда парламенттин тең жарымы бир мандаттуу болсо, калган партиялык тизме менен шайланып келиши керек деп көрсөтүлүптүр. Мындан башка пункттары ачыктала элек. Долбоор 10-15 күндүн ичинде конституциялык кеңешмеге чыгарылып, коомчулукка ачык талкууланат экен. Реформалар ишке ашып калса, өлкө кийинки жылдын апрель-май айларынан тарта жаңы баш мыйзам менен жашай баштайт. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. 10 январда президенттик шайлоо өткөн соң кыргызстандыктар кийинки маанилүү саясий өнөктүккө даярдана башташат. Өлкөдө дагы бир референдум өткөнү турат. Жаңы баш мыйзамдын долбоору да даяр болуп калыптыр. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун айтымында жарым ай ичинде анын маани мазмуну коомчулукка жарыяланат. Ал эми жаңы конституциянын ар бир беренеси ийне жибине чейин талкууланып, элдин элегинен өтөт деп ишендирүүдө. Бул үчүн жакынкы күндөрү конституциялык кеңешме түзүлөт экен. Конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бир нукка түшүп кетиш үчүн жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар жогорку кеңеш 28 октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам. Эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Ал жерде бир ошол түзүлөт. Конституциялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең менен баштап кечке чейин конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип биринчи статьясынан баштап 114-статьясына чейин постатейно окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, анан алдыга жылабыз. Жаңы системаларды түзөбүз. Бийлик тарабынан сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоорунун айрым учурлары белгилүү болуп калды. Конституцияда өлкөнү башкаруу системасы алмашат. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарынын жарымы бир мандаттуу, жарымы партиялык система менен шайланып келет экен. Парламентте эл өкүлдөрүнүн саны кыскарабы, кыскарса канча болушу мүмкүн азырынча белгисиз. Буга чейин 90 же 75 деген сандар айтылган болчу. Ошондуктан парламенттик шайлоо референдумдан кийин деп жылдырылды. 114 беренеден турган конституциянын дагы кайсы пункттары өзгөртүлөт азырынча ачыктала элек. Бирок адистердин айтымында өлкөдө баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча ар кайсы тармактын өкүлдөрү тарабынан жазылган 20га жакын долбоор бар. Жалгыз эле баягы саясатчылар эмес. Мисалы үчүн биздин акындарыбыз, биздин жазуучуларыбыз жазышат биринчиденчи. Анан дагы саясатчылар жазышат, партиянын өкүлдөрү жазышат да, ошондо бизде Кыргызстанда ошол күндө 20га жакын долбоор бар. Жакшы, бизде мүмкүнчүлүк бар да, эгерде ошолордун баардыгын тең биз колдонсок, пайдалансак, бизде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Анан сөзсүз баягы мамлекеттик бийлик өзү чыгып аткандан кийин, ушун демилгечиси болуп аткандан кийин, ал дагы өзүнүн долбоорун бериш керек. Башкардын формасын жаңыртабызбы, ошолордун баардыгын ошо ортого коюш керек да. Анан ошол жерден кеңири обсуждение болуш керек. Кеңири талкуулап, тиягын карап, биягын карап, анан биз шуну көпчүлүк менен кеңешип туруп, анан чечишибиз керек.
Референдум өткөрүлсө, Конституция бул жолу 10-чу ирет өзгөртүүгө дуушар болот. Юристтердин айтымында баш мыйзамды сапаттуу жазуу үчүн Конституциялык кеңешме түзүү эң жакшы вариант. Анда сунушталган баш мыйзамдын долбоорун ачык айкын талкуулоого аянтча түзүлөт. Кыргызстандыктар дагы өзгөртүүлөрдүн маани мазмунун жакшылап түшүнүүгө жол ачылат. Белгилей кетсек, 2010-жылы апрель окуясынан кийин жаңы Конституциянын долбоорун талкуулоо үчүн кеңешме чакырылган. Алар бир нече ай бою кызыл чеке талкууларды өткөрүшкөн. Бирок ал баш мыйзамдан дагы мүчүлүштүктөр табылып, 2016-жылы кайрадан референдум өткөн эле. 16-жылы ушу Конституцияга деген поправка киргизгенде, анда ушундай ачык айкын процедура колдонгон эмес да. Да, юристтер иштеген, анан жогорку кеңешке берилген, анан жогорку кеңеш иштеп чыгып, анан кабыл алынган да. Бирок ошол убакта деле аябай көптөр эле айтып аткан, ошо мындай туура эмес болуп атат. Бүт элдин көз карашын ушу поправкалар мындай толугу менен көрсөтпөй атат депчи. Да, бирок деген бүгүнкү күндө элдин талабы көбүнчө ушу жогорку кеңешке мындай доверие жок болгондон кийин ошон үчүн бул кулуарна болуп калат, ошон үчүн андай кылбаш керек деп элдин талабы болуп атат да. Конституциялык реформаны талкуулай турган топко ар кайсы тармактын өкүлдөрү кирери бышык. Баш мыйзамды сапаттуу, узакка колдонулгандай кылып жазуу үчүн кеңешменин курамы өтө маанилүү дешет адистер. Ал жакка дасыккан юристтер гана тартылбастан, саясий күчтөрдү дагы кошуу керек деген пикирлер айтылууда. Ошондо гана баш мыйзам туруктуу болот, деди кечээ Өмүрбек Бабанов Азаттыкка берген маегинде. Мурдагы премьер-министр дагы конституциялык кеңешмеге катышууга даяр экендигин билдирди. Мен 2015-жылы Камчек Кыдышевич менен республика ата жүр болуп чыкканда биздин негизги программабыз бул конституциялык реформа болгон. Ада негизги реформанын негизинде же президенттик, же парламенттик, анын негизгиси ким жоопкерчиликти, ким мамлекетти башкарса, ошол жоопкерчиликти алсын депчи. Бюджет тарабынан, социалдык тарабынан деп туруп. Ошон үчүн конституционный реформаны мен толук колдойм. Конституциялык кеңеш тобун кеңири түзүп, чыныгы саясий лидерлерден түзүп, мындайча айтканда саясий куугунтукка ээ болгондордон түзүп, ошонун ичине мен киргенге да дайынмын. Мага Кыргызстандын келечеги, кыргыз элинин келечеги бул өзгөчө турат. Ошон үчүн бир топ практикалуу түрдө биз билебиз кандай немелер куугунтуктар болгонун. Ошонун ичинде мен ойлойм, бир топ ошо саясий немеси бар, тажрыйбасы бар, теоретиктер эмес, именно саясий куугунтукка ээ болгон адамдар катышса, ошо чыныгы мындайча айтканда өмүрү узак, бир жакшы элибизге пайда алып келген конституция түзүлөт да. Эскерте кетсек, 22-октябрда жогорку кеңеште шашылыш документ кабыл алынып, 20-декабрга белгиленген парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтү жылдырылган. Ага чейин конституциялык реформа жасоо чечими кабыл алынган. Бүгүн президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров парламенттик шайлоо апрель-май айларында өтөөрүн билдирди. Демек, ага чейин февраль же март айларында Кыргызстанда референдум болушу мүмкүн. Ал эми президенттик шайлоо азыркы баш мыйзамдын негизинде эле өткөнү турат. Рахат Жаныбекова, Сардар Ашурбаев, НТС. Эми экономикалык жаңылыктарга токтолсок, валюта рыногунда абал жакшы эмес. Доллардын баасы күн санап өсүүдө. Бүгүн кечке маал акча алмаштыруу жайларында чет элдик валютанын наркы 85 сомго чукулдады. Кече эле 1 АКШ доллары кескин көтөрүлүп, 83 сомго жеткен болчу. Улуттук банктын өкүлдөрү доллардын кымбаттоосунун себептерин ага болгон суроо талаптын жогорулашы менен байланыштырышууда. Быйыл жыл башынан бери эле өлкөдө аталган чет элдик валюта 12-13 сомго көтөрүлдү. Бул өз кезегинде базарларда азык-түлүктүн, кийим-кеченин жана башка өндүрүмдөрдүн кымбатташына жол ачууда. Сомдун арзандашы өзгөчө ата мекендик өндүрүшчүлөргө кедергисин тийгизип жатат. Теманы Дастан Жолдошов улантат. Доллардын курсу бүгүн эртеменки 2 саат аралыгында эле 50 тыйынга кымбаттады. Буга чейин чет элдик валютанын курсу 81 сомдун тегерегинде кармалып келсе, ал 2 күн ичинде эле 1-2 сомго кымбаттаган. Доллардын улам кымбаттай башташы менен аны сатып алуучулардын саны дагы улам көбөйүүдө. Бүгүн акча алмаштыруучу жайларында долларды сатып алуу 83 сом 90 тыйынды түзүп, ал эми сатылышы 84 сом 25 тыйынга чыкты. Чет элдик валютанын кымбаттап жаткандыгын тааныштарынан угуп, аны сатып алуу үчүн келгендердин арасында пенсионер Алым Момунов дагы бар. Ал аз-аздан жыйнаган каражатын улам долларга алмаштырып чогултат экен. Айтымында мындан бир нече күн мурда эле курс 81 сом болуп турганда акчасын алмаштырып кеткен. Бүгүн дагы 30 миң сомун долларга алмаштырганы келиптир. Бирок курс бир топ жогорулап кеткенин көрүп алмаштырган эмес. Анткени доллар кайра арзандап кетиши мүмкүн деп ойлоп жатыптыр. Бир стабильный баага коюп берсе,
элибиз үчүн, жерибиз үчүн жакшы баа болот эле. Коммерциялык бизнесмендерге жакшы шарт түзүп берген болот эле. 80 сом тегерегинде алгамда 81 бекен ушундай. Эстей албайм, бирок азыр мына 3-4 күндүн ичинде аябай кымбаттап кетти. 84 сом болуп кетти азыр. Азыр демек баягы Азыр алмаштырайын десем 84 сом. Алмаштыра албай атам. Акчам ченелүү, кымбатчылык. Анакей ушу менен кошо азык-түлүк дагы болбогон эмелердин баары кымбаттап кетиши мүмкүн. доллардын кымбатташы менен аны сатып алуудан кооптонгондордун арасында Элдос Өскөнбаев дагы бар. Анткени аз убакыттын ичинде курстун бирде көтөрүлүп, кайра түшүп жатышы аны дагы ойлонтууда. Ал курс туруктуу боло баштаганда гана сомун долларга алмаштырмай болгон. Мен эл баягы эле дем, эл дүрбөсү бардыгы кошо дүрбөө эле. Точно эч ким бир айта албайт болуш керек эмне үчүн кымбаттап атканын, эл деле түшүнбөй эле. Иштеген адамдар деле, аларды ошо конкретный адам билген кишилерден сурабаса, точно бардыгы искусственный болуш керек деп ойлойм. Ар кандай да элдер мисалы бирөө көтөрүлүп аткан угат, бирөөгө айтат. Анан кийин ой доллар көтөрүлүп атыр деп эле артынан ызы чогуп кетиши мүмкүн да. Ал эми акча алмаштыруучу жайларынын көпчүлүгүндө доллар кече күндөн бери калбай калганы белгилүү болду. Муну ал жерде иштегендер чет элдик валютаны сатып алгандар көп болуп жаткандыгы менен түшүндүрүштү. Жада калса айрым жайлар доллардын жоктугунан убактылуу жабыктырат. Азыр доллар жок, эми болгондо сатып атабыз, жокто жок болуп атты. Баягы курстун кымбаттап кетиши эмне себептен баягы? Нацбанк доллар чыгарып атат окшойт, ошонун үчүн окшойт. Интервенциягабы? Доллар жок да. Бул канча күн болду ушуну кымбаттап баштаганда? Буга чейин 81 сом тегерегинде болуп калды. Бир жумага жакында болду окшойт. Көтөрүлүп аткан. Ал эми кийинки акча алмаштыруучу жайында чет элдик валюта бар экен. Бул жайдын кызматкери Мелис Ажыбаев долларды коммерциялык банктардан сатып алып, үстүнө 20-30 тыйын кошуп сатаарын айтат. Кымбаттоону ал дүйнөлүк экономикалык каатчылык Россияда рубльдин курсунун төмөндөп кетиши менен байланыштырууда. Бул акча алмаштыруу жайларды бул негизги негизги функциясы биз ортомчулукта биз алдык, саттык болду. Коммерциялык банктар менен элдин ортосунда биз ортомчулуйбуз да болгону. Коммерциялык банктар фактически бизге доллар сатпай калган. Сөзсүн ачык менен айтып, бизге доллар сатпай калышты. Алар өздөрү доллар эмне болуп кетет деп коркуп доллар сатышкан жок. Анан негизги себептердин бири мунагу негизинен мындан карап көргөндө биз көбүнчө Москвага карайбыз да. Москвада доллар көтөрүлсө, биз однозначно көтөрүлөт. Москвада түшсө, бизде да түшөт. Чет элдик валютаны бир калыпта кармап туруу үчүн Улуттук банк бир нече күн мурда эле 42 миллион долларды сатыкка чыгарган. Бирок ага карабай 2 күн ичинде эле 81 сомду түзгөн курс бат эле 85 сомго чукулдады. Улуттук банктын расмий сайтында курс азырынча 83 сом 70 тыйын деп көрсөтүүдө. Ал эми кезектеги интервенция качан болору белгисиз. Дастан Жолдошев, Агзат Тилеев, НТС. Кыргызстан менен Туркиянын ишкерлери соода-экономикалык, инвестициялык жана инновациялык билим берүү жаатында чогуу чаран иш алып барууга кызыктар. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Кыргызстанда иштеген түрк ишкерлеринин кеңешинин өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда белгилүү болду. Анда мекеме жетекчиси алгач Измирдеги зилзалада болгон кырсыктын курмандыктарына көңүл айтып, жаракат алгандарды тез арада сакайып кетүүсүн каалады. Жолугушуунун жүрүшүндө Казакбаев өлкө ичинде коомдук саясий абал турукташканын билдирип, учурдагы өкмөт бардык аракеттерин социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багыттап жатканын билдирди. Өзгөчө маани ишкерлерге бардык шарттарды түзүп берүүгө бурулуп жатат, деди Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Улуттук реформалардын арасында бир өзгөчө айтып кетерим. Бул премьер-министр мырза дагы өзүнүн кайрылууларын айтып атты. Бул коррупцияга каршы, криминалитетке каршы, ар түрдүү уюшкан кылмыштуу топторго каршы аягына чейин баягы токтобой күрөш жүргүзүү. Ал күрөш жүрүп атат жана мындан ары дагы уланат. Анан ошонун алкагында айтып кетейин, өзгөчө биздин ички жана тышкы инвесторлорго өзгөчө көңүл буруу, маселелерин бардыгын чечүү, алардын укуктарын коргоо. Себеби дегенде саясаттын желегин экономика кармайт. Ошондуктан Кыргызстанда биринчи маселе бул ишкерлердин маселеси болуш керек, экономиканы өнүктүрүш керек. Мыйзамдагы уру деп аталып келген Камчыбек Гөлбаевдин баш коргоо чарасы бүгүн да каралган жок. Бишкек шаардык сотунда анын бөгөт чарасын кароо боюнча сот жараяны токтотулду. Буга Гөлбаевдин жактоочусунун шаардык сотко берген арызын кайра кайтарып алышы негиз болгон. Эске салсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 22 октябрь күнү Камчыбек Гөлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармалганын кабарлаган. 1 май райондук сотунун чечими менен Гөлбаев атайын кызматтын тергөө абагына камалган.
алган. Бирок бөгөт чарасынын мөөнөтү аныкталган эмес. Көлбаевдин адвокаттары райондук соттун бул чечимине каршы арызданып, шаардык сотко кайрылышкан болчу. Анда шектүүнү үй камагына чыгаруу үчүн күрөөгө акча коюлганы кабарланган. Бирок бүгүн жактоочулары арызын артка чакыртып алды. Буга эмне себеп болгону белгисиз. Камчыбек Көлбаев 2012 жылы кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп, 2014 жылы бошонуп чыккан. 5-6 октябрдагы элдик толкундоолор учурунда жарандарга карата ок чыгарууга кайсы жетекчи буйрук берген? Бүгүнкүгө чейин бул боюнча бир дагы аткаминерге расмий түрдө айып тагыла элек. Учурда мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен УКМКнын экс-төрагасы Орозбек Опунбаев изделип жатыптыр. Бул тууралуу кечээ Баткен областына иш сапары менен барган президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров билдирген. Ал ок атууга буйрук бергендер жазаланаарын кошумчалады. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмү үчүн ким жооп берет? Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Кечээ реанимациядан нейротравматология бөлүмүндөгү дал ушул номер 1-палатага которулган Улан Эркинбек уулу 29 күндөн бери Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жатат. 24 жаштагы жигит 5-6 октябрга караган түнү болгон башаламандыкта башынан катуу жаракат алып, ооруканага түшүп, ошондон бери комада болчу. 28 күн дегенде аран көзүн ачып, колу утун акырындан кыймылдата баштаган. Бирок өз алдынча дем ала элек. Азыркы тапта Улан Эркинбек уулунун жанында апасы менен тайэжеси бар. Үйдө жагыс иштегем, күйүмдү балам ошол бүт тамамды кийимимди продуктума бүт чуркан балам жагыс ошол күч балам бар, ал окуусун окуткан бака иштей элек, эчтеке эми өзүм мен айтканымча эме тыйынтып таба элек, тыйынтып таап иштеп аткан балам ошол 5 күн эле калган, Россияга кетип, бир апа 5 жыл иштеп келейин, анан үй алып жашайбыз деген. Менин эле суранарым, алып баламды, амана сен алсаң менен айыптап берсе болду мага. Катуу нерсе тийгендиктен баш сөөгү сынып кеткен Улан Эркинбек уулуна ооруканага түшкөн күнү эле операция жасалып, дарыгерлер эртеси күнү кайра эле хирургиялык кийлигишүүгө барууга аргасыз болушкан. Анткени мээсине кан толуп кеткендиктен андан тез арада арылтуу керек болчу. Эгерде абалы жакшырып биротоло өзүнө келсе, дагы бир жолу операция жасап, башындагы сөөгүктөрдү бириктире турган пластина коюлушу керек экен. 6 октябрь күнү түндө Алато аянтынан бизге алып келишкен. Ошол жактан жаракат алган экен. Эми кантип алганын биз билбейбиз. Так маалымат. Анан эми бизге келгенде белгисиз адам катары түшкөн. Саат түндө 12ден өткөндөн кийин комада, эч кандай эмес, эс учу жок түшкөн. Анан бул жака түшкөндөн биринчи медициналык жардам көрсөтүп, текшерүүлөр жүргүзүп, компьютердик томография тарткандан кийин бул баланы баягы экстренный түрдө операция алганбыз. Өз алдынча дем ала албаган үчүн биз баягы ИВЛ аппараты менен дем алдырабыз. Ошо баягы трахеостомический отверстие деп коет, ошол менен дем алган. Эми азыр ал жетилери уже бүтүп келатат. Дээрлик бир ай мурда Бишкекте өткөрүлгөн ири митинг анын катышуучулары менен күч түзүмдөрүнүн ортосундагы кагылышууга алып келип, ал түнү Ордо калаадагы бир катар ооруканалар түрдүү жаракаттары менен келген бейтаптарга толуп калган. Анда баш аягы 1250 адам жабыркап, алардын ичинен 279 стационарларга жаткырылган. Бир эле Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна 600гө жакын киши кайрылып, 97си калтырылган. Арасында жөнөкөй жарандардан тарта медицина кызматкерлери жана милиционерлер да бар эле. Учурда бул жакта 8 бейтап дарыланууда. Дары-дармектер бардыгы өзүбүз тараптан камсызданып атат. Биз өзүбүздүн болгон запастарыбыз менен дарылап атабыз. Операциялардын баары жасалып атат. Уже 2-3 оорулуу калды. Алар жанагы гнойный травматология деп коет. Ошо ириң травматология бөлүмүндө жатып атат. Алар дагы дарыланып, жанагы ранасы тазалангандан кийин кожа, пересадка кожа болот да. Ошол операцияны күтүп атабыз. Калган островый операциялардын баары жасалып бүттү. 5-6 октябрдагы элдик толкундоолор бир адамдын өлүмүнө алып келгени белгилүү. Анда 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу кулак тундуруучу жардыргыч жарылганда бутунан оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Бирок дарыгерлер анын өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Эми Баткен областынын Лейлек районунун Карабулак айылынын кулуну Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмү үчүн жоопкерчиликти ким алат? Да ушул суроону жергиликтүү тургундар Баткен областына жумушчу сапары менен келген президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго узатышты. Үмүттүн ошол убактагы эмесине мамлекеттик республикалык масштабта кандай гана иш-чаралар болду деген сурооду атам эрте менен дубасын берип жатып, ошол туугандар менен сизге салам жолдошту.
Анан бул кандай мааниде, кандай иштер жүргүлүп атат? Бул баланын өмүрүнө ким жоопкер? Ошол маселе боюнча козгоду. Ушул дуай саламдарын сизге жеткирип отурам. Үмүтбектин эми жаткан жери жайлуу болсун. 18 жашка, 19 жашка жаңы толгон балабыз өтүп кетти. Иманы саламатта болуп, Кудайым бейишинен берсин. Унутта калбайбыз, бул түбөлүк биздин эсибизде калат, унутпайбыз. Ким жоопкер дегенге аны Кудай буюрса жоопко тартабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, изделип атат. Кимдер команда берген, кимдер ошо эл менен милициялардын ортосунда кагылышуу болуп кеткенге күнөөлүүлөр бардыгы жазага тартылат. Азыркы тапта мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен УКМКнын экс төрагасы Орозбек Опунбаев кайсы мамлекеттик орган тарабынан издөөгө алынганы белгисиз. УКМК маалыматты ички иштер министрлигинен тактоо керектигин билдирсе, аталган мекеменин өкүлдөрү бул суроого башкы көзөмөл орган жооп бере турганын айтышууда. Ал эми башкы прокуратурадан бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Генерал менен полковник Кыргызстандан чыгып кеткенби же өлкөдө эле жашырынып жүрүшөбү белгисиз. Кашкар Жунушалиевди акыркы жолу элдик толкундоолор болгон түнү эски аянтта милиция кызматкерлерине тапшырма берип жүргөндө көрүшкөн. Ал эми Опунбаев кол алдындагыларга акыркы жолу качан байланышка чыкканы белгисиз. Эки тарап кагылышкандан кийин эле күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаевди таппай калышкан. Ардагерлер алар өздүк курамды оор шартта таштай качкан үчүн соттолушу керек деген билдирүүлөрдү жасашкан. Болду, эл менен болгулады. Министерство внутренних дел МВД Кыргызской Республики. Массалык башаламандык боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан 6 материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. 2 факты массалык башаламандык, бирөө бөтөн мүлктү жок кылуу же бузуу, дагы бирөө бейбаштык боюнча. Калгандары авто транспорт каражатын айдап качуу жана адам өлтүрүү беренелери боюнча соттук өндүрүшкө алынган. Массалык тополоңдун жыйынтыгында ар кандай жараат алган 621 милиция кызматкери суракка алынып, алардын ичинен 289 жабыркаган деп аныкталган. Медицина кызматкерлерине 1050 жаран кайрылса, алардын 135 суракка алынган. 6 октябрда Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмү боюнча дагы иш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилген. Бир адамдын өлүмүнө жана жүздөгөн адамдардын жаракат алышына алып келген митингде ок чыгаруу боюнча кайсы жетекчи тарабынан буйрук берилгени азырынча аныктала элек. Бул боюнча бир дагы аткаминерге расмий түрдө айып тагылган эмес. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС. Ошто кылмыштуу топтун 23 мүчөсүнүн үйлөрү тинтилип, курал жарактар табылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет криминалдын коомдук саясий кырдаалга тийгизген таасирин алдын алуу иш-аракеттерин улантууда. Мекеменин маалыматына караганда, тинтүүнүн жыйынтыгында АК-47 үлгүсүндөгү 2 мылтык, 12 мм калибрдеги ТОЗ 34 маркасындагы 2 көзүнөктүү 1 мылтык, оптикалык мээлегичи бар 1 мылтык, белгисиз маркадагы колго жасалган мылтык, ТОЗ 16 маркасындагы 1 мылтык, 2 травматикалык тапанча, 32 мм калибрдеги белгисиз курал, 15 бычак, жезден жасалган 2 кастет жана көп сандагы ок-дарылар табылган. Атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топту жоюу боюнча иш-чараларды жүргүзүп жатканын билдирди. УКМК буга чейин кылмыш жасоо үчүн уюшкан топ түзүү боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган иштин негизинде Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топко каршы аракеттерди жүргүзүүдө. Пара алууга шектелип, ички иштер министрлигинин медициналык башкармалыгынын жетекчиси Жыргал Жакыпов кармалды. УКМКнын маалыматына караганда, жетекчи укук коргоо органдарында иштөөнү каалаган талапкерлерге саламаттыгы тууралуу оң медициналык таянак берүү үчүн тынымсыз пара алып турган деп шектелүүдө. Маалыматтарга караганда, буга чейин ачылып иликтенип жаткан кылмыш иштин алкагында милиция бөлүмдөрүнө жаңы түзүлгөн патрулдук кызматка ден соолугунун көрсөткүчтөрү тууралуу туура келбеген талапкерлерден акча алган фактылар аныкталган. Шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилип, факты пара алуу беренесинин негизинде иликтенүүдө. Эске салсак, буга чейин ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев кармалган болчу. Анда жетекчи акча каражаттарын мыйзамсыз алуу боюнча коррупциялык схема түзүп алганы белгиленген. Ал ИИМдин патрулдук милиция бөлүмүнө талапкерлердин жумушка орноштуруу маселелерин оң тарапка чечип бериш үчүн жана учурдагы кызматкерлерди жогорулатыш үчүн системалуу түрдө
акча каражаттарын алып турган. Нур Сатыбалдиевдин иши дагы пара алуу беренеси боюнча иликтенип, шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда аталган коррупциялык көрүнүштөргө катышкан бардык адамдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын комплекси улантылып жатат. Өткөн кеткендерге темир союл менен кол салып, бир адамды жарадар кылганы шектүү изделүүдө. Милициянын маалыматына караганда, окуя кече саат кечки 22:00 чамасында аэропортко кеткен жолду бойлой жайгашкан Манас айылында болгон. Анда белгисиз киши эч бир себеби жок эле дүкөндүн алдында ары бери каттаган адамдарга кол салып, бирөөнү темир менен башка чапкан. Андан соң шектүү качып кеткен. Видеодо жаракат алган адамдан кызыл жаян кан кеткенин жана ага тез жардам унаасы чакырылганын көрүүгө болот. Учурда факты бейбашчылык беренеси менен катталып, бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Кол салган киши изделүүдө. Коронавирусту дарылоо жаатында жаңа протокол иштелип чыгууда. Бул тууралуу өлкөнүн башкы пульмонологу Талант Соронбаев билдирди. 2 апта аралыгында чыга турган 5-чи протоколдо буга чейинки кемчиликтер оңдолуптур. Тактап айтканда, үйдө дарылоо, сасык тумоо менен коронавирус аралашса эмне болот деген суроолордун баары камтылган. Ошондой эле акалачандар өлкөдө эпидкырдал курч экенин, күнүнө жаңы типтеги вирустун кесепетинен улам көз жумгандар катталып жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Акыркы 1 сутка аралыгында эле 4 бейтап өмүрү менен кош айтышса, 400 киши жаңы жугузуп алган. Аларда өзгөчө кырдаалдар министрлиги мурдагы Ганси авиа базасынын аймагындагы Семетей госпиталын кайрадан даярдай баштады. Алдыңкы 2 аптада илдет күчөйт деген божомолдор бар. Кененирээк Тынчтык Кенжебек уулу айтып берет. Коронавирус илдетинин жайылышы барган сайын күчөп баратканы көпчүлүктүн тынчын алууда. Өткөн сутка ичинде эле жаңы 400 учур катталып, 4 бейтап көз жумганы маалым болду. Илдеттин улам күчөшүнөн жарандар 2-чи толкунга болгон даярдык начар деп кооптонушууда. Бул ирет оорунун эң күчөгөн мезгили Борбор калаада 15-20 ноябрга барып такаларын Бишкек мэри айтып чыкты. Учурда ооруну жугузуп алгандардын көбү Жалал Абад жана Баткен областтары менен Бишкек шаарында катталууда. Ал эми өкмөт коронавирустун 2-чи толкунуна даярдык жакшы деп ишендирүүдө. Учурда мурдагы Ганси авиа базасынын аймагында жайгашкан Семетей обсервациясын кайра оңдоп түзөө иштери аяктап калыптыр. 6 ноябрдан тарта ишке берилет экен. Жалпысынан азыркы учурга 5 блок биздин бейтаптарды кабыл алганга даяр. Эң негизги бияка реанимационный жандандыруу бөлүмү кошумча ачылды. Кышкы мезгилге деп атайын жылуу имарат бөлүнүп, ошонун ичинде дагы толук биз ремонт иштерин жүргүзүп, сантехника, саламаттык сактоо кызматкерлеринин талаптарынын негизинде ошонун баарын тең ордуна келтирдик. Мындан тышкары медиктер үчүн 7 бөлүм даярдалган. Ал жерде дарыгерлер, мейирман айымдар үчүн бардык шарттар каралыптыр. Бейтаптарды обсервацияга алуу үчүн мындай 5 бөлүм даярдалса, мындан тышкары кабылдама, жандандыруу жана кир жуучу бөлүмдөрү да жакын арада ишке берилгени турат. Кычкылтек концентратору жетишсиздигин алдын алып, атайын цистернага суюк кычкылтек даярдалган. Ал бейтап жаткан жерге чейин жеткирилип, ар бир адамга ченеми менен берилет экен. Мындан тышкары суюк кычкылтек адамдын дем алуу органына өтө жагымдуу келет. Бул аппарат жандандыруу бөлүмүнө келген суюктук кычкылтекти ар бир бөлмөлөргө бөлүштүрүп, канча давление берип атканын көргөзүп турат. Анан ары жандандыруу бөлүмүнө кирет. Бул жандандыруу бөлүмүндө 21 орун даярдалган. Анан суюктук кычкылтек, ошол аппарат Боброво деп айтылат. Ошого келет дагы. Анан ушундан ары биздин бейтаптарга суюк кычкылтек берилет. Жандандыруу бөлүмү жалпы 43 адамга ылайыкталган. Азыр бул зонада дарыгерлер жок. Алар 6 ноябрда медицина жайы ачылгандан кийин келишет экен. Медициналык жабдыктар да ошондо ташылып келет экен. Семетей обсервациясында учурда 560 адамга орундук даярдалган. Ар бир бөлмөдө 2 адам жатууга мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрүнүн айтуусу боюнча бул жакта бейтаптар үчүн дээрлик бардык шарттар каралган. Ал үчүн мындай жуунуучу жайы дагы бар экен. Мындан тышкары кышында суук болбош үчүн мындай жылуулук системасы дагы орнотулуптур.
Бул жакты оңдоп түзөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 7 кызматкер тартылган. Жумуштун баарын 2 апта ичинде бүтүрүшкөн. Жалпысынан 3 миллион сом каражат сарпталып, анын 2 миллиону жылытуу каражаттарын сатып алганга жумшалган. Эми бул жакка тезинен лаборатория куруу тапшырмасы коюлган. Ал үчүн 1 апта убакыт берилди. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Эрлан Кемелбеков, НТС. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.